Кечээ 5 февралда Москвада Аскар Акаевдин туңулуу мезгилсиздүүнү салды. 43 жаштагы Айдар Акаевдин капыстан жүрөгү токтоп калган. Аскар Акаев уулу Айдар Кыргызстанда эмес, Россияда төрөлгөндүктөн маркумдун сөөгүн Москвада жерге берүүнү чечти. 2005 жылы Кыргызстандан качып кеткенден кийин дагы Аскар Акаев менен болгон байланышы үзүлбөгөн бир катар сыналыштар бар. Айрымдары туңгуч президенттин 75 жылдыгына катышкан. Алар оор күнү башына түшүп турганда Акаевди колдоону чечишти. Айдар Акаевди акыркы сапарга узаты зыйнатына мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акын Ибраимов барганы жатат. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Осмонов Москвага учууга билетин камдады. Саясий ишмер Токтай Мөмөталиева маркумдун тажыясына сөзсүз катышаарын белгиледи. Айдар Акаевдин кайнатасы Сайкал Эдилбек Чокубаев Москвага учуп кетти. Маалымат булак Кактус Медиа. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева менен депутат Жыргалбек Турсункулов АКШ президентинин ар жылдык сый тамагына катышты. Сый тамак сенаты президент Дональд Трамп жарыялаган импичмент боюнча актылар замат башталды. Вице-спикердин айтымында АКШ тарабынан жакында Кыргызстанга жарыяланган визалык чектөөлөрдү тезден алып салуу кыргыз-америкалык байланыштын алдында турган өтө маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Жолугушуулардын жүрүшүндө негизги себеп бирөө биометрикалык паспорттун жоктугу экени белгилүү болду. Муну АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу дагы Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев дагы белгиледи. Мамкаттоо кызматандай паспорттор 2021 жылдан тарта киргизиле турганын айтат. Дагы бир жыл күтүүгө болбойт. Парламент менен өкмөт бул маселени көзөмөлгө алып, тезден кара тизмеден чыгуу аракеттерин жасашы керек, деди Аида Касымалиева. Кыргызстандын элчилигинде өткөн жолугушууда визалык чектөөлөрдүн киргизилиши АКШдагы кыргыз диаспорасындагы тынчсыздандырып жатканы белгилүү болду. Азыркы учурда элчиликтин консулдук каттоосунда АКШ менен Канадада туруктуу жана убактылуу жашап жаткан 5,10 кыргыз жараны катталган. Иш жүзүндө алардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. АКШнын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 1999-2019 жылдар аралыгында 10 миңден ашуун кыргыз мигранттарына АКШнын легалдуу жана туруктуу резиденти макамы берилиптир деп кошумчалады вице-спикер. Маалымат булак Элдик Медиа. Бүгүн 7 февралда таңга жуук Бишкектеги Ош базарында өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт Киев менен Бешеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан дүкөндөн чыккан. Таңкы саат 5:50дө телсиз жоон өчүрүүгө 5 бөлүм тартылган. Саат 7:07де өрттү чектөөгө алынып, саат 9:10до толугу менен өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 270 чарчы метрди түзөт деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматка ылайык жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана материалдык чыгым такталууда. Кытай менен чектеш Казакстанда бул вирусту жуктургандар каттала элек. Бирок Кытайдан келген оңдогон жарандар карантинде. Өндүрүүчүлөрдүн жана дистрибьюторлордун этикага сыйбаган аракеттерин баса белгилегибиз келет. Алар запастагы бет каптарды Кытайга сатышкан. Буга байланыштуу өкмөт экспортко тыюу салды, деди Саламаттык сактоо министринин маалымат катчысы Диас Ахмед Шариф. Ал өлкөдө суроо талап көйгөнүнө байланыштуу өкмөт бет каптарды өлкөгө ташуу маселесинин үстүндө да иштеп жатканы кошумчалады. Кытайдан коронавирустан 563 киши өлдү. Илдетти жуктургандардын саны 28 миңден ашты. Кытайдан тышкары Гонконг жана Филиппинде бирден киши көз жумду. Маалымат булак Элдик Медиа. Ухан вирусу 31 миң адам вирусту жуктурса, 638 киши каза болду. Ал эми айыккандардын саны 1500 адамдан ашты. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салып жаткан коронавирустан жабыркагандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча Улуттук комиссиясы 6 февралга карата маалымат таратты. Ага ылайык вирусту жуктуруп алгандар 31 472 адам болсо, 638 киши каза болду. Сутка ичинде коронавирусту жуктургандар 3454 адамга өсүп, каза болгондор 75ке жетти. 6 февралга карата алынган маалымат боюнча аталган вирустан 1550 адам айыгып үйүнө чыгарылган. Маалымат булак Супер KG. Коронавирустун белгилери жок. Кытайдан Тажикстан аркылуу келген 2 кыргыз жараны медициналык кароодон өттү. 5 февраль күнү Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү жай аркылуу Кытайдан Баткенге келген 2 жарандын табы көтөрүлүп,
изоляторго жаткырылганы айтылган. Саламаттыкты сактоо министрлиги алар Кытайдан Тажикстан аркылуу келгендиктен талапка ылайык аларды көзөмөлдөө үчүн саламаттыкты сактоо бөлүмүнө алып келгени кабарлаган. Бүгүн 7 февралда министрликтин маалымат кызматынан Кытайдан келген 2 жарандын диагнозу чыкканын билдиришти. Ага ылайык вирустук изилдөөнүн жыйынтыгы канааттандырылар болуп чыкты. Кытайдан келген мекендештерибизден коронавирустун белгилери табылган жок. Учурда алар Баткен областык биргелешкен ооруканасында, деди маалымат кызматынын өкүлү Маматбак Суперкейжи. Жээнбеков судья Сулайманованы кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясынын сунушун колдоп, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованы кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, президенттин 7 февралдагы жарлыгы менен судьянын бул соттогу ыйгарым укуктары токтотулду. Тартип комиссиясы президентке Жалал Абадта мас абалында машина айдады деп шек саналып жаткан судьяны кызматынан алуу жөнүндө сунуш жөнөткөнү 27 январда маалым болгон. Тартип комиссиясына сунушту жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева киргизген. Комиссия сунушту канааттандырып президентке жөнөткөн. Милициянын маалыматына караганда, былтыр 30 декабрга караган түнү Жалал Абад шаарында жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурган. Рейд учурунда Toyota үлгүсүндөгү автоунаа Nexia машинесин сүзүп алган. Текшерүү Toyota машинесинин айдоочусу судья Элмира Сулайманова автоунаанын жанында документтери жок мас абалында айдап баратканы аныкталган. Натыйжада Сулайманованын машинеси токтотмого коюлуп, айып салынган. Кийин Элмира Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн Кенже Тескөйчүсүгө карата түзгөн протоколду жокко чыгарууну суранып, өзү иштеген Жалал Абад шаардык сотуна кайрылган. Маалымат Спутник KG. АКШ Ирактагы митингчилерге кол салууну айыптады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помое Ирактын Нажаф шаарындагы митингчилерге күч колдонулганын кескин айыптады. Ал 6 февралдагы билдирүүсүндө расмий Багдадты мындай кырдаалга түрткү берген маселелерге көңүл бурууну үндөдү. 5 февралда Ирактын түштүгүндө бул шаарда демонстранттар топтогон лагерге таасирдүү диниятчы Муктада Ал-Садырдын тарапташтары кол салган. Баш кийимдеринен улам көк шапкечендер деп аталган адамдардын тобу митингчилерди кууп таратууну көздөп, лагерге күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Кагылышуу учурунда ок атылып, кеминде 8 адам өлүп, 20 жаратылды. Ирактын дайындалганына бир жума боло элек премьер-министри Мохаммед Тауфик Алави бул кол салууну кескен айыптады. Ирактагы өкмөткө каршы авиациялар өткөн жылдын октябрынан бери уланып келет. Ал Ирактын ишине чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнө, ошондой эле коррупцияга, жумушсуздуктун күчөшүнө каршылыгын билдирип, бийликтин отставкасын талап кылууда. Маалымат Азаттык. Коронавирус тууралуу биринчи айтып чыккан кытайлык дарыгер көз жумду. Кытайлык дарыгер Ли Венлянды жалган маалымат таратып, коомдук тартипти бузбаганга чакырышкан полицияга жаңы илдет тууралуу ооз ачууга тыюу салган болчу. Коронавирус илдети тууралуу эң алгачкылардан болуп эскертүүгө аракет кылган кытайлык дарыгер Ли Венлян жуктуруп алган оорудан улам көз жумду. Бул туурасында бейтап дарыланып жаткан ооруканага таянуу менен РИА Новости жазып чыкты. Буга чейин Global Times гезити Ли Венляндын өлүмү тууралуу кабарлап, бирок кийинчерээк бул маалымат төгүндөлүп бейтаптын интенсивдүү терапиядан өтүп жатканы айтылган. Уган шаарынын борбордук ооруканасынын социалдык тармактагы баракчасында жума күнү саат 2:58 көз жумду деп кабарланган. Уган шаарынын борбордук ооруканасында иштеген Ли Венлян 30 декабрь күнү Ветчав социалдык тармагында кесиптештерине деңиз азыктарынын Хуан базарындагы SARS дартынын жетүү учуру тастыкталды деп жазган. Ал жаңы илдет башка түрдөгү вирустарга таандык экенин билген эмес. Ленин посту Кытайдын социалдык тармактарында өтө тездик менен жайылып кеткен болчу. Анткени эл SARS илдетинин кайтып келишинен коркуп турган. Эртеси Ли жана оору жөнүндө маалымат тараткан башка 7 дарыгер полицияга чакыртылган. Аларга эскертүү берилип, мындан ары коомдук тартипке доо кетирген, жалган маалыматтарды таркатпоо керектигин айтылган.
11-январда Ли Weibo сервисинде микроблогу аркылуу денесинин ысып чыкканын жана жөтөлө баштаганын жазган. Ишемби күнү акыркы публикациясына дарыгер коронавирус илдетин жоктуруп алганын кабарлаган. Кытай бийлиги 2019-жылдын 31-декабрь күнү Дусуга Хубей аймагында белгисиз пневмония дарыды жөнүндө маалымат берген. Адистер орунду 2019 nCoV коронавирусу козгоонун аныкташкан. Акыркы маалыматтарга караганда Кытайда коронавирустан 563 адам көз жумду. Ал эми жоктуруп алгандардын саны 28 миңге жетти. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Түндө Лас-Вегас шаарында аралаш мушташ боюнча UFC 247-турнирине катыша турчу мушкердин расмий маалымат жыйыны болуп өттү. Кабарчылардын суроолоруна кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко менен уюмдун орточо оор салмактагы чемпиону Джон Джонс жооп берип жатты. Журналисттердин бири Шевченкого АКШда жакында эле Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеген чечим кабыл алганы эске салып пикир сураган. Мен машууга баш оту менен кирип кеткем, бирок бул чечим биометрикалык паспортторго байланыштуу экендигин уктум. Бул адамдардан эмес, технологиядан көз каранды деп ойлойм. Балким биздин өлкөдө АКШда колдонуп жаткан технологиялар жоктур. Ишенимдүү түрдө кыргызстандыктар чынчыл, ак ниет, эмгекчил калк деп айта алам, деген Шевченко. Эске салсак, 1-февралда Дональд Трамп алты өлкөнүн жарандарынын АКШга кирүүсүнө чектөө киргизүү чечимин кабыл алган. Чектөө Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзанияга тиешелүү. Ага чейин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШ бийлигинин мындай чечимине Кыргызстандын биометрикалык паспорт колдонбогону себепкер экенин айткан эле. Кыргызстандыктарга чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк берген жалпы жарандык биометрикалык паспорттор 2021-жылдан баштап берилери айтылган. Шевченко Бишкек убактысы боюнча 8-февралдан 9-февралга караган түнү АКШнын Хьюстон шаарында UFC 247-турнирин алкагында беттешет. Ал жергиликтүү спортчу Кэтлин Чукагян менен кармашып, намын 3-ирет коргомокчу. Маалымат Булак, Спутник, KG.